Kurban ayt deymiz. Kurban деген сөздөн чыккан. Kurban деген курб, Аллага жакындык деген сөз. Аллага жакындык деген сөз. Бул күнү Аллага эң жакшы көрүлгөн амал кан чыгаруу. Кан чыгаруу. Ар бир адамга кимге зекет фарыз болсо, ошого курмандык чалуусу важип болуп эсептелинет тургандар. Демек, зекет кимге фарыз? 127.500 сому бар кишиге курмандык чалуу важип, милдеттүү болуп калат. Бу сөзсүз чалып, ушунун бардык этин өзүңүз жесеңиз деле боло берет. Кембагалга берсеңиз деле милдеттүү эмес. Тугандарга берсеңиз деле милдеттүү эмес. Демек, бунун собобу тугандар Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтат, Фатима, кызы Фатима айтат. Курмандык чалганда жанында тур дейт. Курмандык чалганыңызда бул ибадат. Бул жөнөкөй күндөгү сиз кой союп жейсиз го, андай эмес. Бул ибадат туган, бул ибадат. Биринчи каны жерге түшөрү менен ошо курмандык чалган күнөлөр, кишинин бардык күнөлөрү кечирилет дейт. Эгерде эчки соя турган болсо, ар бир ушул ар бир жүнүнө, ар бир кылына бирден сооп берилет деген. Пайгамбарыбыздан эгерде кой болсо жетсе, койдун дагы ар бир жүнүнө канча жүн болсо, ошончолук сооп берилет.